Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Андемесе кезектеги кыргыз тили сабагын баштамакчыбыз. Сабактын алдында бүгүнкү эрте мененки маанайыңарды көтөрүү максатында мен силерге күзгү саякатка дагы бир жолу көз иремемиңерди бурууну каалап турам. Келгиле анда баарыбыз тең күз сапарына бир баш багып, күз менен коштолушуп, күздүн кереметин байкап, суктанып, жагымдуу маанайыбызды көтөрүп, андан кийин сабагыбызды баштайлы. Балдар, байкадыңарбы? Ар бир мезгилдин өзүнчө керемети бар. Жакында кыш мезгили да жакындап келатат, Демек, ошол кыш мезгилинин дагы өзүнчө кереметин сезели. Аппак кар баарыңардын үй бүлөңөргө, силерге ден соолук, окууңарга ийгилик алып келген аппак кар болсун. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбызда, балдар, силер фразеологизмдер жөнүндө билимиңерди тереңдетип, кептеги колдонулуу өзгөчөлүгү, лексикалык каражат катары орду жөнүндө маалыматтарга ээ болосуңар. Туруктуу сөз түрмөктөрүн эркин сөз айкашынан айырмалап, көркөмдүк касиетин билип, кандай мааниде колдонулганын көнүгүү иштерин аркылуу үйрөнүп, билимиңерди өркүндөтөсүңөр. Алган билимиңерди турмушта пайдаланып, кыргыз тилинин көркөмдүгүн баалай билген жаштардан болууга жетише аласыңар. Үй тапшырмасына даярсыңарбы, балдар? Категорияларды тандап алалы. Үй тапшырмасына архаизмдер, тарыхый сөздөр, жаңы сөздөр боюнча кайталоо жумуштарын аткарып, силер мага кайтарым байланышка чыккансыңар. Архаизм сөздөр, тарыхый сөздөр, жаңы сөздөр категориясын тандап алгыла дагы, ушул берилген сөздөрдүн маанилерин айтып көргүлө. Баарыбыз тең өзүбүз тандаган категориялар боюнча сөздөрдү тандап, маанилерин түшүндүрүп беребиз. Архаизмдерге токтолобуз, тарыхый сөздөргө, анан жаңы сөздөргө. Балдар, даярдангыла. Баарыбыз тең бул сөздөрдү таанышып, бул сөздөр менен маанилерин өз алдыбызча дагы окуп таанышканбыз. Ким даяр болсо, анда жөнөтө бергиле. Биз бүгүн фразеологизмдер жөнүндө таанышабыз дегенбиз. Муну билесиңерби? Бешөрдөгүн учуру, колу ачык, кирпик какпоо, жел таман, төбөсү көккө жетүү. Балдар, силерге түшүнүктүүбү? Бешөрдөгүн учуру, кол ачык, кирпик какпоо, жел таман, төбөсү көккө жетүү. Мен силерге кайрадан кайталап бердим. Суроо: ушул сөздөр кандай мааниге ээ? Канча сөздөн турду? Же компоненттен? Башка сөздөр менен маанисин өзгөртсө болобу ушул сөздөрдүн? Мисалы, бешөрдөгүн учуру дегенде, алтөрдөгүн учуру, же 5 казын учуру деп өзгөртө алабызбы?
Колу ачык дегенди карап көргүлө. Кирпик какпоо буларды кантип өзгөртсө болот? Ой жүгүртүп көргүлө. Демек балдар, беш өрдөгүн учуруу дегенди башка сөздөр менен, бир эле бөлүгүн башка сөздөр менен алмаштыра турган болсок, анда сөздүн мааниси такыр бузулат. Жел таман дегенди дагы башка сөз менен алмаштыра алабызбы? Кирпик какпоо дегенди кантип алмаштырсак болот? Төбөсү көккө жетүү дегенди башка сөздөр менен кантип алмаштыра алабыз? Булардын маанилерин түшүндүңөрбү? Беш өрдөгүн учуруу, демек, турмушубузда эң көп пайдаланып жүрөсүңөр. Мааниси эмне дегенди билдирерин ким айтып берет? Балдар, демек, туруктуу сөз айкашы кепте даяр формада кездешет. Эки же андан ашык компоненттерден турат. Баары биригип келип бир маанини билдирет жана бир суроого жооп берип, сүйлөмдүн бир гана мүчөсүнүн милдетин аткарат. Биз жогоруда мисалдарды келтирдик, беш өрдөгүн учуру канча компоненттен турду? Беш өрдөгүн учуру. Демек, 3 компоненттен турду. Колу ачык 2 компоненттен турду. Кирпик какпоо 2 компоненттен турду. Жел таман 2 компоненттен, төбөсү көккө жетүү бул 3 компоненттен турду. Демек балдар, фразологизм дегенибиз эмне экен? Беш өрдөгүн учуруу ушул мисалдарды алып караганда, булардын фразологизм экендигин биз кепте даяр формада кездешкендигинен улам дагы айырмалай алдык. Эки же андан ашык компоненттен турарына ишендик. Баары биригип келип бир гана маанини билдирет. Кирпик какпоо 2 сөз биригип келип бир гана маанини билдирди. Кирпик какпоо деген демек уктай албоо, уктабоо дегенди билдирет. Ал эми беш өрдөгүн учуруу бул жалган айтуу дегенди түшүндүрөт. Беш өрдөгүн учуруу 3 компоненттен турду. Эгерде сүйлөмдө пайдалана турган болсок, беш өрдөгүн учурган адамдар көбөйдү деген мисалды алалы. Талдап көрөлү. Беш өрдөгүн учурган адамдар эмне болду? Көбөйдү. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер көбөйдү? Адамдар. Кандай адамдар көбөйдү? Беш өрдөгүн учурган. Беш өрдөгүн учурган деген сөз тизмеги баары биригип келип бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды. Ал аныктоочтун милдетин аткарды. Демек, кандай деген суроого жооп берди. Фразологизмдерди турмушта же тилибизде пайдалануу менен бирге, бул фразологизмдер тилге тактык, көркөмдүк маани берет. Көбүнчө өтмө мааниде колдонулат. Жалганчы адамдар көбөйдү деген сөзгө караганда, беш өрдөгүн учурган деген сөз ары элестүү, көркөм берилди. Мындан улам биз фразологизмдердин көркөмдүк маани берерине, өтмө мааниде колдонуларына ишендик. Алган билимдерибизди бышыктап алуу үчүн көнүгүүлөр өтөлү. 149 көнүгүүдө эркин жана туруктуу сөз айкаштарын табабыз. Мисалы, жыт билүү сезимин дам татуу сезимине окшош деп эсептешет. Демек, силер көнүгүүдө аткарууда алгач текст менен, ошол мисалдар менен таанышып чыгабыз дагы, сөз айкаштарын бөлүп алабыз. Ушул эле сүйлөмдү алып карасак, жыт билүү, дам татуу деген 2 сөз айкашын бөлүп алалы. Булар сөз айкаштары. Сөз айкаштарынын кайсы түрүнө кирет? Эркин сөз айкашыбы же туруктуу сөз айкашыбы? Жыт билүү дегенде башка сөздөр менен алмаштырсак болобу? Болот. Булар эркин сөз айкаштары. Жыт билүү, жыт сезүү, дам билүү, дамды сезүү,
деген сөздөр менен дагы башка сөздөр менен алмаштырсак болот. Анда көнүк иштеп өтөбүз. Баарыбыз тең дептерлерибизди алып 149 көнүгүнү карап, сөз айкаштарын бөлүп чыгабыз. Эгерде силер 146 көнүгүн аткарып бүткөн болсоңор, 149, анда фразологиялык сөздүктөр менен иштөөгө өтөбүз. Балдар, эсиңерге туткула. Темирди кызуусунда согуу, ишти өз учурунда аткаруу деген маанини билдирет. Чычканга кебек алдырбоо, өтө сак адам, өтө сак болуу, көөдөн көккө көтөрүү, мактануу, төөнүп бучкакка чапкандай катуу бат-бат сүйлөө, кара кылды какчарган калыс, буту үзүлгөнчө чуркоо, катуу токтобой чуркоо, куурай башын сындырбоо, жалкоо, эч нерсе жасабаган дегенди билдирет. Эсиңерден чыгарбай, бул фразологиялык сөздүктөрдү кайрадан өзүңөр кайталап окуп көргүлө. Маанилерин эсиңерге туткула. Жогоркулардан катыштырып сүйлөм түзүп, фразологизмдер кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарганын аныктагыла. Жыйынтыктоо үчүн силерге төмөндөгү 3 суроо менен кайрылам. Балдар, сөз айкашы деген эмне? Ал канчага бөлүнөт? Туруктуу сөз айкаштары эркин сөз айкашынан айырмасы кандай? Фразологизмдерге таандык кандай мүнөздүү өзгөчөлүктү билдиңер? Ар бирибиз анда суроого жооп берүүгө ашыгалы. Мен силерден жыйынтыктоо үчүн берилген ушул суроолор боюнча жооп күтөм. Үй тапшырмасын алып алгыла. 153 көнүгү. Силер биринчи бөлүктө жазылган фразологизмдердин синонимдерин табабыз. Экинчи бөлүктөгү фразологизмдердин антонимдерин табасыңар. Анан өз алдыңарча берилген сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзгүлө. Үйүңөрдө, эгерде силерде ушул сөздүктөр бар болгон болсо, пайдалансаңар болот. Сабакка катышкандыгыңар үчүн чоң рахмат. Ден соолук, окууңарга ийгилик, жакшы эс алгыла балдар.